Кыргызстан Өзбекстанга электр энергиясын экспорттоону улантууда. Энергетикадагы алгылыктуу жумуштар электр энергиясын экспортко чыгарууга шарт түздү. Акыркы 5-6 жыл ичинде өлкөнүн энергетика тармагында бир катар долбоорлор ишке ашкандыгы белгилүү. Кыргызстан Өзбекстан менен электр энергиясын экспорттоо боюнча макулдашууга жетишти. Бул макулдашуунун натыйжасында үстүбүздөгү жылдын 16-июнунан тарта коңшу өлкөгө электр энергиясы экспорттолуп келет. Ошол күндөн 4-июлга чейинки убакытта Өзбекстанга 192,5 миллион киловатт-саат электр энергиясы экспорттолгон. Ал эми келишимге ылайык октябрь айына чейин Өзбекстанга 1,25 миллиард киловатт-саат электр энергиясы экспорттолот. Барган сайын өзүңөр да көрүп атасыңар, ишенип атасыңар. Кыргызстандын келечеги кең. Мына ушу энергетика окшоп, мына 1-2 жылдын ичинде биз жанагы транспортный тупиктен да чыгабыз. Биз бирөөнүн көзүн карабай, Кудай буйруса, алар бизди башкача карап калат. Бизге уруксат береби? Энергия карсыдан чыгып кетпейби? Бизге жол менен жүргөнгө уруксат береби? Бизге башкасын береби деп бизди карап калат. Кыргызстан бүгүнкү күндө электр энергиясын экспорттоого мүмкүнчүлүгү бар. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү баштагы жылдарга салыштырмалуу эң жогорку көрсөткүчтө, нормасынан да жогору дешет энергетиктер. Андыктан мына ушундай жагдайды эске алуу менен Өзбекстанга электр энергиясын экспорттоо боюнча сүйлөшүүлөр ушул жылдын февраль айынан тарта эле башталган. Кыргызстан 2015 жылы датка кемин электр берүү линиясынын ишке кириши менен энергетикалык көз карандысыздыкка жетишти. Электр берүү линиясынын ачылыш аземинде президент Алмазбек Атамбаев бул курулушту кылымдын долбоору деп атаган. Белгилей кетсек, датка кемин электр берүү линиясынын кубаттуулугу 500 киловольтту түзөт. Курулуш иштери 2012 жылы башталган. Электр берүү линиясы түштүктөн датка, түндүктөн кемин подстанциялары бириктирип турат. Линиянын узундугу 405 шакырым, долбоордун наркы $390 миллион түзгөн. Токтогул кесинен чыккан электр энергияны датка подстанциясы жок, туура через Андижан, Ташкенттин берүүсүнөн барып, Чимкент, Жамбыл аркылуу Фрунзага барат эле да, азыркы Бишкекке барат эле. Мына ошондо где-то ушу 10 миллионго жакын, 8,5-10 миллионго жакын долларды транспортировкага төлөйт элек. Мына азыр чоң иш болду, мына азыр президентибиздин кылган иши аябай жакшы болду. 2015-жылы мына датка подстанциясы бүтүп, линия бүттү, кемин подстанциясын ачып, мына түндүккө собственно биз электр энергияны алып барып берип атабыз. Мына Өзбекстандан, Казакстандан зависимый болбой калдык. Чоң иш болду. Ал эми жогорку нарын каскаты жана Камбарата бир кеси боюнча орусиялык инвесторлор менен болгон долбоор макулдашуудан кийин жокко чыгарылган. Эми кайра жаңы инвесторлорду таап, бул долбоорлорду ишке киргизүү үчүн жок дегенде дагы 10 жыл талап кылынат дешет адистер. Буга чейин Кыргызстан электр энергиясын коңшу өлкөлөр аркылуу өлкөнүн түндүк аймагына алып барган. Бул ири сумманы талап кылуу менен катар коңшу өлкөлөргө көз карандуулукту күчөткөн. Biz azırkı uçurda жооту жок болуп атат. Урдоо деген жок. Кин мурунку кезде бизде ар бир подстанцияны болсо кезек менен өчүрүп турчу эле. Азыркы учурда бизде электр энергия үзгүлтүксүз берилип атат. Себеби бардык шарттарды болсо түзүлдү. Кийинки жылдардан тарта Кыргызстан Каса 1000 долбоорунун алкагында Пакистан менен Афганистанга электр энергиясын экспорттоону көздөп жатат. Ага улай эле чех компаниялардын жардамы менен жогорку нарын ГЭСтер каскадын, андан сырткары 10 чакан ГЭС курула тургандыгы белгилүү болду. Каса 1000 проектisi азыр ошол макулдашылып кол коюлду. Биздин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков Афганистан, Пакистан, Тажикстан 4 өлкө уже кол коюлуп, ошол Каса 1000 проектisi уже иш жүзүнө ашырыла баштады. Ал деген сөз уже линия курабыз делди. Линия курулат ушу Кыргызстан, Тажикстан, Афганистан, Пакистанга чейин. Бул деген эң сонун мүмкүнчүлүктөрдү берип атат келечекте.
Кыргызстан энергияны өндүрүү боюнча мүмкүнчүлүгү кенен, энергетика тармагында дагы ишке ашуусу күтүлүп жаткан бир катар долбоорлор бар экендигин адистер белгилейт. Алардын бардыгы ишке ашып калса, электр энергиясын экспорттоонун көлөмү дагы көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ал эми экспорттун көлөмүнүн көбөйүшү өлкө экономикасынын өсүшү үчүн негиз болуп берери белгилүү.